кичинебизде жалган ыйлап чындап күлчүбүз. Чоңоюп турмуштун даңгыр жолуна аттанган соң жашоо бизди ары карап ыйлап, бери карап күлгөндү үйрөтөт экен. Тагдырдын ар бир соккусунан сабак алып, жараатыңды кайрадан айыктырып, адам болгонду үйрөнөт экенсиң. Айланабызда бирибиз бай, бирибиз кедей, бирибиз наадан, бирибиз акылман, бирибиз акылдуу, алсыз болсок дагы, ар бирибиздин өз деңгээлибизге жараша менменсинүүбүз болот экен. Кээде өз жан дүйнөбүзгө батпай калган учурларга туш келебиз. Анткени пендебиз, жаңылабыз, айрылабыз, жашоодо бир бөксөрүп, бир толобуз. Көңүл дейбиз, бирок көңүл тилин тапканды билбейбиз. Бирөөнүн жүрөгүн канатаардан мурун ал ооруну өзүбүз сезип көрбөстөн жаралайбыз. Миң акылдуу, күчтүү болсок да, кээде жөнөкөй чындыктан качабыз. Мен дейбиз. Акыры келип, өлүм колунан жон гана сынабыз. Бул өмүр жон гана сыноо майданы. Ал кези келип, баарын теңдештирип, эсеңди кайтарганга келгенде аябай эптүү. Азыр башыңда чоң кайгы турса, эртең сүйүнүч болоору анык. Бүгүнкү аккан көз жаштарыңдын ар бир тамчысын өтөй турчу күлкү берери да шексиз. Жашагың келбей, көңүл баарынан калганда, келерки бурулушта өмүр сүрүүгө себеп жаратып, бакыттын кучагына кулаарыңды бир ойла. Ошол нерсени унутпа. Кайда качсаң да, өзүңдөн өзүң эч кайда кача албайсың. Ошондуктан сага берилген жашоого ыраазы бол да, аны кабыл ал. Жазган Арын Ова Датка, көркөм окуган Расулжан уулу Назаралы.